Барыңыздарга жалпы салам. Сиздерге түрк досьесин дагы эле улантып атабыз. Анткени түрк саясаты биздин ички саясатыбызга өтө чоң таасирлерди бере баштады. Акыркы окуяларды билесиздер, Орхан Инандырдын уурдалуусу, андан кийин Сапат билим берүү мекемелерине түрктөрдүн тартып алуу аракеттери, ошол эле убакта биздин кыргыздардын дагы кыргыз бийлигиндеги кээ бир адамдардын ошол мектептердин администрациясын грузит этип кандайдыр бир кустуруу аракеттери жөнүндө дагы буга чейин айтканбыз. Буга чейинки видеолордон көрсөңүздөр болот. Ошол боюнча бир Түркиянын күндемине байланышкан бир берүүнү даярдадым. Бул жерде көрүп аткан сиздер Седат Пекер деген вор в законе Дубайда азыр качып барып, Эрдогандын саясатын толугу менен ошо ачып берип аткан, ошо гүленчилерге уюштурулган ошо түндөгү 15-июль түнү 16-июлга караган түнү уюштурулган түрдүү провокациялардын баарын айтып берип атат. Андан кийин Нихал Олчок деген ошол кезде Тайып Эрдогандын медиа күчү болгон Эрол Олчок дегендин жубайы ошол түнү атылып өлтүрүлгөн. Жубайы да өлгөн, бул аялдын баласы да өлгөн, Абдуллах Олчок деген. Бул аял дагы чыгып азыр бетин ачып атат. Ошо 15-июлдагы бүт расмий уламыш экенин, акыйкат башкача экенин айтып берип атат. Анан жакында Седат Пекерге кайрылуу кылды. Мен ошол түн жөнүндө сага көп суроолорум бар. Мен сага кайрылайын. Ошол чогуу бир түз эфир кылалы деп. Анан Седат Пекер макул деди. Түркия баары тең футболдун жана дүйнөлүк бир чемпионатын күтүп аткан сыяктуу ошо экөөнүн видеосу качан чыгат деп күтүп калды. Эми чындык ошол 15-июлдун үстүнө төгүлгөн бетонду жарып чыга баштады. Ошо 5 жылдык юбилейинде 2016-жылы болгон окуянын 5 жылдык юбилейинде чындык жарып чыга баштады. Буга чейин сыртка качып кеткен журналисттер менен эксперттер окумуштуулар бул жөнүндө айтып аткан болсо, азыркы кезде Түркиянын күндемин жарып кирип, Түркияда дагы жалпы элдин баары тең сүйлөшүп, демек гүленчилер деген калп турбай ошол түнкү төңкөрүштү уюштурган, койросо бийлик өзү уюштурган турбайбы деп ошонун баарын адамдар түшүнүп, азыркы кезде ошол 15-июлдун үстүнө төгүлгөн бетон жарылып, арасынан жана чөптөр чыккан сыяктуу, гүл чыккан сыяктуу акыйкат чыга баштады да. Эми мунун баары эмне үчүн башталды дегенде, Тайып Эрдогандын алсырап баратканын баары тең көрүп атат. Тайып Эрдогандан кийинки доорго Тайып Эрдогандын жанындагы жан жоокөрлөрү 4-5ке бөлүнүп кеткен. Ошолор бири-бири менен алыша баштады. Бири-бири менен талаша баштады. Ошо талашуунун бир көрүнүшү катары ошо 15-июлда Бинали Йылдырым деген ошол кездеги премьер-министрди азыркы жана ошол кездеги чалгын кызматынын башчысы Хакан Фидан жана ошол кездеги генштабтын башчысы, азыркы кезде коргоо министри болуп турган Хулуси Акар экөө ушу Бинали Йылдырымга кантип кол салууну уюштурганы жөнүндө бир видеолор чыкты, маалыматтар чыкты. Буга чейин дагы чыккан. Бинали Йылдырымдын бир 2 интервьюсун, 3 интервьюсун да бул жерде көрсөтөбүз сиздерге. Ошондой такты талаш маселелери чыкты. Эми баары тең ошол топтор чыныгы көзүрлөрүнүн баары кайсы экенин билгизип атат. Эмне 15-июлду ошол кезде катылып калган маалыматтардын баарын бири-бирине каршы бир көзүр катары колдоно башташты да. Ошо Селчук Өздак деген ошол кездеги Тайып Эрдогандын жанындагы партиясынын дагы оң колу болуп турган Селчук Өздак деген могуруки адам Халк ТВ деген телевидениеда эмнени айтып атат? Ошол кезде бизге атайын тарыхчылар, дипломаттар, эски дипломаттардын баары келип, бул Барыш Пехливан деген журналист ошону айтып атат.
көрсө ошондой келген турбайбы? Ошол 15-июлду дагы чыныгы акыйкатты биз чыгарып салсак, анда фетхуллахчылардын баары акталып, акыйкат ортого чыгып, биз бүт дүйнөсүнө шерменде болот турбайбызбы деп ошентип келген турбайбыз сиздерге дегенде, ошол кезде бул Челчук Оздак 15-июл боюнча депутаттык комиссиянын башында турган адам да. Ошол кездеги жакшырткан маалыматын эми азыркы кезде алып чыгып айтып атышат да. Ошол экени бир кыскача окуп койсоңуздар, кыргыз тили түрк тилине окшош мындай бир нече секунддук видео dalil катары муну сунуп атам. Açar. Uluslararası arenada mecliste yayınlanmış bir resmi rapor Fethullahçıların da işte işini kolaylaştırır. Ve Türkiye'nin uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu resmi olarak mecliste basmayalım diye telkinde bulunduğu ve ondan dolayı yayınlanmasından vazgeçildiğine dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum Sayın Özdağ bunu doğrular mı? Kulis bilginiz doğrudur. Mına ушундай siz algan маалыматтар туура деп жооп берип атат да. Эми эмнеге Түркиянын азыркы кезде Эрдогандын дагы бир видеолору чыга баштады. Буга чейин 2 видеосу чыккан. Азербайжанга барганда мындай басып баратып жыгылып кете жастаганы, Түркияда дагы бир жерде кетип баратып жыгылып кете жастаганда аялы жөлөп кеткени жөнүндө видеолор чыккан. Буга чейин эми бул жерде бир видеону биз сиздерге көрсөткүбүз келип атат. Бул адамды шылдыңдоош үчүн эмес, себеп дегенде бүт муну Түркия көрүп атат. 80 миллион адамды башкарып аткан адамдын ден соолугу начарлаганы, алсыраганы, карыганы, өзү жашы жагынан мындай жаш салыштырмалуу жаш болсо дагы бирок өтө катуу чарчап атканы, жарым сааттык бир партиясынын райондук деңгээлдеги ячейкаларына чейин, ошолордун башчыларына чейин видео конференция кылып атып, жарым сааттык видео конференциянын ичинде 7-8 мүнөтүндө уктап кеткен да. Бир-эки жолу мындай үргүлөп кеткен. Ошону көрсөтүп, элдин баары дүрүп атышат. Бул Эрдоганга эмне болуп атат деп. Андан кийин буну чыгып кетүүсү, ушул видеонун кесилбей чыгып кетүүсү, редакторлорунбай чыгып кетүүсү дагы адамдарга кызык болуп атат да. Бул кишинин жарым саат ошо кыйналып өзүн адан кыйнап сүйлөткөнү бирөөлөрдүнчү. Андан кийин үргүлөп кеткен жеринде кеспей мамлекеттик каналдардан тарап кеткени, башка соцсеттерден дагы тарап кеткени таң калтырып атат да. Демек чын эле такты талаш бар экен деп элдин баары азыр ишенип турган. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için. Ушинтип үргүлөп кеткен жарыктык. Ошол нерсени азыр көрүп алып дүрүп атышат. Мунун баары тең эмне тактакталашты жанагында 15-июлдагы катып калган көзүрлөрдүн баарын чыгарууга мүмкүнчүлүк берип атат да. Эми ошол Седат Пекер өзүнүн твиттеринде кимдер аркылуу маалымат алып жатканы ушуга чейин билинди. Буга чейин ошо Өзел Харп дайреси деген партизандык Түркияга 20-кылымдын башында билесиздер бүт көп мамлекет кол салган. Түркия тарапта ошол кезде Германия гана болгон. Ошол кезде бир түзүлгөн партизандык согуш жүргүзүү бир бөлүмү түзүлгөн куралдуу күчтөрдүн ичинде. Азыркы кезде эми ошол Седат Пекер твиттердеги эмесин көрүп атасыздар, баракчасын аябай көп окулат көрүп атасыздар. Ар бир твиттери 10 миңге чейин окулуп аткан, мындай серия твит кылса дагы ошого карабай ар бир 10 миңге чейин окулуп аткан адам. Эми ушул кимден маалымат алып атканы жакында билинди. Ушул кезде эң күчтүү Түркиянын партиялары деген түрктөргө таандык, белки күрттөргө таандык эмес. Партиялар МХП, ЖХП, АКП деген партиялардын баары тең куралданып, өзүнүн ар кимде өзүнүн жолу менен куралданып, бири-бирине кол салганда турат да. Эми ушул кезде Седат Пекердики ошо ЖХП деген азыр шайлоо менен келебиз деп аткан Мансур Яваш деген Анкаранын мэри жана Экрем Имамоглу деген Стамбулдун мэри экөө тең аябай канчалык каршылык болсо дагы кайра шайлоо кылганына карабай экөө тең бирөө Анкараны бирөө Стамбулду алып койгон да. Эми ушул адамдар
баардык сурамжылоолор боюнча, айрыкча Метрополь деген эң күчтүү эч жакка сатылбаган бир сурамжылоо агенттиги бар. Ошонун сурамжылоосу боюнча эмне болуп атат? Эгер Мансур Ябаш дагы азыркы Анкаранын мэри, Экрам Имамулу дагы Стамбулдун мэри, эгер Режеп Тайып Эрдоган менен эмеге чыкса, атаандаштыкка чыкса, президенттик атаандаштыкка чыкса, кечиресиздер, ошондо аябай артта калтырып, чаңында калган атат да Эрдоган. Буга чейин эми бул твиттердин бирөөндө эмне деп атат? Эгер булар уттурса деп атат Седат Бекер. Шайлоону уттурса, Тайып Эрдоган уттурса, Кудай сактасын, көчөгө чыкпасын алардын адамдары дейт да, жанагы деп нааразы болуп уттурбийдик деп утуласыңар деп атат. Эгер чыксаңар, чыга албайсыңар. Силер эмне дейт? Тыпыш кидерлер деген сөздү колдонгон. Дымы чыкпай бийликтен кетет деген да. Тайып Эрдоган өзү дагы, партиясы дагы. Себеп дегенде, эгер тигилердин куралдуу группалары чыкса, биз дагы ошол Өзөр Харп дайресин жанагындай партизандык согуш жүргүзгөн куралдуу күчтөрдөгү бир бөлүмдүн ошо куралдары аркаченде, Түркиянын аркаченде катылган маалыматтар боюнча Түркиянын куралдуу күчтөрүнүкүнөн да көп куралы бар. Ошондой бир бөлүм. Ошолор менен биз чогуу чыгабыз дагы, ордуңарга коебуз. Эгер шайлоону баягы Стамбулдун шайлоосунда биринчи жолу уттурбегенде тааныбай койгон сыяктуу болуп, эгер чыксаңар, көргүлүктү көрөсүңөр деп ушинтип кадимкидей коркутуп аткан кеси. Көрүп атасыздар, бизде 2 миллионго жакын подписчиги бар бунун. Эми буга чейин кетпейт деген жорумдарга ошо эксперттер айтып атат. Буга чейин кетпейт деген Анкара менен Стамбулду эң көп акча түшкөн, жанагындай жерлери кымбат, акча түшкөн жерлерди айласынан тыштап кетишти. Ошон үчүн булар кетишет деп атат да. Эми Эрол Олчокко келели да. Эрол Олчок дегенде эми бул ким? Мына көрүп атасыздар, бул уулдары менен барып, азыр ошо кичикесинде үй бүлөсү менен катышкан, Тайып Эрдоган менен үй бүлөсү менен катышкан адам. Бул ошо 15-июль түнү буга чейин айтылып аткан солдаттардын автоматынан огунан өлгүдү деп, бирок анын баары калп болуп чыкты. Эмне болгон? Аялы мына момундай интервьюларды берип атат. Эмнелерди берип атат? Ошол түнү менин күйөөм жана уулум снайпердин огу менен атылып өлтүрүлгөн деп атат да. Ошондой Эрдоганга аябай жакын үй бүлө болгонуна карабай, буларды кимдир бирөө ошо көпүрөгө багыттап, өзүн да баласын дагы ошол түнү атайын элди козутуш үчүн, кийин жанакындай феткулакчыларга каршы ошол төңкөрүү аракетин колдонуш үчүн өзүнүн эң жакын адамдарын дагы ошондой аттырып өлтүргөн деп айта албайбыз, бирок жанындагы адамдар аттырып өлтүргөн бул кишини. Тайып Эрдоганын мунун маалыматы болгонбу же жокпу эч ким билбейт да. Аскер эмес, снайпер өлтүргөн деп атат да. Анан уулум Абдулла эмнеге өлтүрүлгөнүн да билем дейт да. Себеп дегенде ал ошо атасын кимдер атып өлтүргөнүн көргөн, андан кийин ал дагы бир нече убакыттан кийин ал дагы атылып өлтүргөн деп эми аябай ачык айтып атат. Андан кийин мага жеткен маалымат боюнча деп атат, ошол Нихал Олчок аял, бул жубайы мына эмне деп атат? Күйөөмдү жана баламды аткан снайпер дагы атылып өлтүрүлгөн деп атат да. Эми Ахмет Ишык деген журналист, азыркы кезде Түркиянын бир партиясынан депутат, эмне деген маалыматты жакында чыгарган, момундай макала жарыялаган. Ахмет ошо түнү Бинали Йылдырымды дагы снайперлер атып өлтүрмөк болгону, кандайдыр бир капыстыктан гана өлбөй калган деп мына Ахмет Ишык деген мына ылдый жакта чыгып келатат. Ушул депутат, журналист депутат ошол макаланы жазып чыгып, азыр Түркия дүрүп аткан кез.
Андан кийин буга чейинки дагы далилдери көп. Себеп дегенде Binali Yıldırım буга чейинки берген интервьюларында эмнени айтып чыккан? Мен ошол түнү маалыматты өзүм алдым дейт да. Төңкөрүү болуп аткан. Эч ким мага кабар берген эмес деп туруп, ошо 15-июлдан кийин 2 аптадан кийин 9-августта берген макаласында ошону айтып атат да. Мага эч ким маалымат берген жок ошо төңкөрүү болуп атканын. Аскер келип бирок ошол түнү билесиздер, МИТке айткан, чалгын кызматына айткан. Чалгын кызматынын башчысы Хакан Фидан, Генштабтын башчысы Хулуси Акар менен барып жолугушкан. Жана президент менен көрүшкөн, бирок менин карамагымда ошол кезде чалгын кызматы премьер-министрдин карамагында болгон. Менин карамагымда болгон чалгын кызматынын башчысы мага кабар берген эмес деп туруп, 2 ай өтпөй, 2 аптадан кийин эле ушундай интервью берген да, Binali Yıldırım. Türk CNN Türk'e. Türk деген ошо CNN'дин Türk кызматына берген ушундай маалыматтарды берген. Эми ошол жерде журналист суроо берген да. Сиз биринчи буталардан болсоңуз, ошо төңкөрүшчүлөрдүн биринчи мишендеринен болсоңуз, Хакан Фидандан сурадыңызбы, эмне үчүн ал кабар берген дегенде, ооба, бирок ал эч нерсе түшүндүрө албай койду дейт да. Лам деп оозун ача албай койду деп ошол интервьюсунда айткан. Кийин болсо 15-июлдун 1 жылдыгында Binali Yıldırım кайра маек берип атат. Бул журналистке, бул аксакал журналистке эмне деп атат? Эмне болуп атат деп мен Хакан Фиданга чалдым дейт. Ошол кезде 1 жолу алган мен телефонду дейт да. Эмне болуп атат деп чалсам, эмне дейт? Төңкөрүш болуп атат дептир да. Эмне кылып атасыңар десе, маселе деле эмес, анча деле проблема жок деп туруп телефонду коюп таштаган да. Анан тиги киши эмнеге анткен деп журналист сураганында эмне деп атат? Ал жакта башкача болуп кеткен маселелер деп туруп ошол жагын эмне жашырган Binali Yıldırım. Баягы биздин ура патриоттор келип айткандай, бул жагы башкача кетип атат го, я деген сыяктуу ошондой айтканда. Эми карасаңыздар, ошол түнү премьер-министри болгон Binali Yıldırımга кабар берилбей атат. Бирок Наби Авжы деген ошо кезде маданият министри, маданият жана туризм министри Наби Авжыга эмне деп атат? Чалган да. Журналисттен бери тааныш журналист менен уктум дейт. Төңкөрүш болуп атканын угуп туруп, андан кийин ошондой болуп атабы деп Хакан Фиданга чалсам, Хакан Фидан ооба деди дейт да. Эмне кылышым керек дегенде, тезирээк ордуңду котор деп айткан экен да. Бирок мына ошол жеринде угуп коелу. Премьер-министрге айтылган эмес, бирок эмне madaniyat hatırlamıyorum turizm ama aytılgan da. 9.30-10'a doğru zannediyorum. 9-10'da deyip geçki. Bir gazeteci arkadaşım köprüde jurnalistten olup unutumda odan. bitenlerle ilgili şeyi sordu. Köprü asker tutuyor. GoPro'da şu an. Sizden haber almak için size telefon açtı. Evet, ben de böylece bundan haberdar olmuş oldum. Daha sonra Hakan Fidan'ı aradım. Hakan Fidan'a çaldım deyip. O da doğru bir hareketlilik Tuğra var. dedi, bir nerse var deyip. Siz ulaşabildiniz Hakan Fidan'a. Ulaştım. O gece Siz degen, oşo Hakan Fidan'a telefon algan turbayı sizdikin degende o da batattı. Çok kısa bir telefon görüşmesiyle. Ne yapmamız gerekiyor şu anda, bana ne tavsiye ediyorsun dedim. Hemen yerini değiştir dedi. Buna ordundu kotor dep tezirek dep aytkanda ошол кезде. Эми Moğreki okuya. Adamların ортосунда окуя. Бирок Binali Yıldırım байкуш эч ким ага айтпай жүрүп калган да. Андан кийин эмне болгон? Кечинде башталганда көпүрөгө барайын деп ойлогон да. Көпүрөгө баралы деп айтканда жан сакчысынын бири аябай жалбарган экен да. Башкалар унчуккан эмнегедир ал жак өтө кооптуу деп туруп Binali Yıldırımды өзүнүн тууганынын үйүнө жеткирген да. Ошол түнү Стамбулдагы бир тууганын үйүнө жеткирген да. Көчөдө кимдер калган? Binali Yıldırım кабарсыз Binali Yıldırım калган жана Эрол Олчок калган да. Тайып Эрдоган жан жөөкөрлөрүнүн баары коопсуз жерлерге
барышкан, баарын айтылган. Бирок эки өтө жакын кишиси, бул АКПнын Эрол Учок деген ким дегенде, Tayyip Erdoğan партиясынын баардык рекламный материалдарын чыгарган, жасалган материалдарын чыгарган, эгер партиясына жана өзүнө каршы кандайдыр бир маалыматтар чыккан болсо, ошонун баарын баягы жалганга чыгарган өтө күчтүү журналист менеджер болгон да. Эми ошону дагы курбандыкка чалынып атат ошол түнү. Андан кийин ошол кездин премьер-министри курбандыкка чалынып, анан экөөнө тең көпүрөгө барыш керек го деген сыяктуу кабар келген да. Анан Эрол Олчокту кой деп койгон эч ким жок болгондуктан Эрол Олчок ошол көпүрөгө барган. Ошол жактан анан снайпер аны аткан, андан кийин анан баласын дагы снайпер атып өлтүргөн да. Эми бул жерде билесиздер, Түркиянын административдик борбору Анкара ошо Стамбулда иш бүткөндөн кийин Binali Yıldırım Tayyip Erdoğan менен сүйлөшүп, байланышып туруп, андан кийин эмне кылат? Анкара дүнгөсдөй жол тартат да. Анан чоң баягы жол менен кетпей, Чанкара деген мындай кичирээк жол менен Анкараны көздөй жөнөшөт. Бир жеңге тоннелге барып туруп, анан тоннелдин ичинде жана жан сакчылар бир топко чейин кармашат. Анткени ошол кезде билесиздер, учактардан, тиг учактардан кол салынган да башка жерлерге. Андан кийин тоннелден чыгып бир топ жерге чейин барып калган кезде жандармалар анын алдын тосушат да. Андан кийин анан Binali Yıldırım'дын экскорту жакындап келери менен эмне кылат? Аткылап башташат. Тигилер аткылап баштаганда жан сакчылар ошо атышып, дароо резко буруп, мындай топурак жолго салып тургандан ок тийген, ок жеткен жерлерден алыстатып кеткен да. Эми ошол Чанкара жандармаларынын башчысы Халил Алтынташ. Азыр көрөсүздөр, ал кишини дагы азыркы кезде эч кандай эмеден алынган эмес, жумушунан алынган эмес. Эмне кылынган? Тескерисинче Эрзинжан деген чоң шаардын жандарма дивизиясынын башкарып, повышение алган да. Эми ошол жандармаларга буйрук берчү Хулуси Акар бир нече саат өткөндөн кийин баардык аскердик бөлүмдөргө байланышкан, бирок жандармага эч кандай буйрук берген эмес да. Эми премьер-министрди жандармдар атып кое баштаган да. Бирок ошол Чанкара жолу менен кетип баратканын эмнегедир бирөөлөр билдирген, ошол жактан тосуп турушкан да. Анан эптеп кутулуп чыгып кетип атат. Ошол жөнүндө мына кыскача видеону көрөлү. Ошол жөнүндө айтып берип атат кантип жандармалар буну аткылаган жөнүндө. 4 yola gelmeden karşıda bir jandarma aracı var. Jandarmanın maşinesi durat deydi. Hemen yaklaşınca biz jakındaganda hepsi içeriden fırladı, başladılar ateş. Bağırdan atıp çıkıp atkılap geldi deydi. Gördüm, ateş ediyorlar. Bizim arkadaşlar karşıda de atıp kalaştı o ara deydi. Bizdi tabii çetken şoför yerden bizim çıkarıp sağ olsun getirdi. hemen geri vitese. Ошентип ондай интервью берген түз эфирде Binali Yıldırım. Эми мунун баары тең жомок эмес экенин көрүп атасыздар. Эми Эрол Олчок эмнеге өлтүрүлгөн дегенде, эмне үчүн ошол Эрдоганга жакын адам Binali Yıldırım экөө өлтүрүлүшүнүн эң биринчи себебин айттык. Бүткүл дүйнөгө дүң кылып, жанагындай 140-150 мамлекетке мектеп ачкан бир жамааттыкка көз ыйпап, ошолордун баарынын жабуу, түрк өкмөтүнө тартып алуу, менчик мектептер, ал жергиликтүү мектептер көбүнчө ошолордун баарын тартып алуу аракетин Кыргызстанда болуп аткан сыяктуу. Ошондой аракет кылыш үчүн ошондой чоң бир тураларды, ферстерди, көзүрлөрдү мындай салып бериш керек болгон да. Ошондой нерсе болгон. Эми Эрол Олчок эмнеге өлтүрүлдү дегенде ошол бир калпыстык кетирген да. Бул 15-июлда болчу иштерди 10-июлда Twitter'деги эмесинен жазып чыккан. Ушундай болот. Куралдуу күчтөн көп киши чыгарылат. Алардын ордуна биздин мусулман исламчылар жайгашат ал жерге келип, Эрдоган башкы командачы болот деп ошонун баарын жазып чыгып койгон экен да. Анан ошол түнү, атылган түнү мунун телефонун бирөөлөр алып, кирип телефонго ошол Twitter'ди тред деп коет, твиттин тредин уланган твиттерди өчүртүп чыган. Бирок журналисттер скриншот кылып ушинтип алып калган. Башынан аягына чейин ошо ачыктап койгон 15-июлда болчу нерселердин баарын 10-июлда Эрол Олчок эмне айтып берип коюп атат да. Эми далил болуп ушунун баары тең турат. Чыныгы адилеттүү сотту күтүп коюп.
Андан кийин дагы баардык ошол түндөгү кызыл жаян болгон, адамдардын башы кесилген, жанагындай курсанттардын башы кескен видеолорду, сүрөттөрдү, генералдарды, офицерлерди сабаган сүрөттөрдү, видеолорду жайып, ошонун баарын тең элге көрсөтүп, элдин баарын жанакындай бир уручкадан башка оор бир курал көтөрбөгөн бир жамаатка каршы кайраштырыш үчүн баардык нерсени колдонушкан. Бирок Эрол Олчоктун аябай сапаттуу өлтүрүлгөндөн кийин адамдар көтөрүп бараткандагы сүрөтүн дароо алдырышкан, койдурушкан эмес да, эмнегедир. Бул өтө кызык бир нерсе болуп атат да. Эрол Олчок тууралуу маалыматты толугу менен жаап жашыруу бул аракети бар экенин Михаил Олчок дагы ошонун баарын ачыкка чыгарам деп асырып жүргөн кези да. Эми натыйжалайлы. Жаңы айтканыбыздай 15-июлдагы 2016 жылдын окуясы буга чейин бийлик чийген рамка ичинен, анын расмий уламышынын ичинде жүргөн да. Биринчи жолу бийликтин көзөмөлүнөн чыгып өзүнчө жашай баштады буларчы. Седат Пекер, Михаил Олчок, Жанак Ахмет Шык деген адамдар баары тең эмнени айтып атышат? Ошол 15-июль тууралуу маалыматтар тескери. Бүт баары тең бийлик уюштурганы, кимдер бирөөлөр уюштурбай, бийликтин көзөмөлүндө жана уюшуусунда болгон алдын ала 5-6 күн мурун алдын ала маалыматы бул жөнүндө болгонун Седат Пекер айтып атат. Не деп атат? Дагы бир твитинде 15-июль тууралуу кээ бир маалыматтарды азырынча чыгара элекмин деп козыр катары кармап турат. Эми баардык бийликке кызыктар топтор 15-июль боюнча сактап жаткан маалыматы, бул көзүрлөр эми колдонула баштайт да жакында. Азырынча ушундай болуп атат да, ал түндү колдонуп бири-бирин өлтүрүү аракетинде болгон ушундай 2 окуя чыкты да азыркы кезде. Эми дагы далай чыккана турат деп серепчилер, журналисттер айтып атат. Себеби Тайып Эрдогандан кийинки доор үчүн салгылашуу эмителе башталды.